УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда бизди облус аймагынын кайсыл жагынан көрсөңүз дагы ар дайым Кудай сыналгынын добушун көтөрүп, биз менен чогулгонду унутпаңыздар. Албетте, экран астында жазылган WhatsApp номерлерибиз дагы сиз экөөбүздүн ортобузга көпүрө болуп берсин. СМС билдирүүлөрдү узатыңыз. Бүгүнкү күндүн эсебинен жакшылыгын жар салган көрөрмандарыбыз дагы болсо, анда түз эфир аркылуу алдыңкы мүнөттөрдү жаңыртууга, жакшы ыр менен жаңыртууга, кошуп жаңыртууга даярбыз. Бул нерсени дагы эстен чыгарбаңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе биз программабызды мындан ары келген коногубуз менен улантабыз. Биз кызыктуу маегибиздин алкагында сизде дагы кандайдыр бир суроолор жаралып калган болсо, анда кабыл алууга дагы даярбыз. Бүгүн бизде өзгөчө конок, жаш болгонуна карабай көпчүлүктөрдү жумуш менен камсыз кылган, болгондо дагы чет өлкөдө, Россия эмес, Турция, Мальдивада өзүнүн баягы жумуш менен көпчүлүктү камсыз кылып, ишкердигин жүргүзүп келе жаткан мырза десек жаңылышпайбыз. Баткендик, Самаркандык айылынан болот экен. Жыргалбек Дыкканов, жумуш орноштуруу боюнча эксперт. Кутман таңыңыз менен. Кутман таң. Кош келдиңиз. Кош келдик. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Манай кандай? Сон манай беш. Амандаша алсаңыз болот көрөрмандар менен. Жалпы Баткен облусунун тургундары менен баарыңыздарга кутман таң. Күнүңүздөр жагымдуу болсун деп жүрөм. Жыргал мырза, эми мына ушул жогоруда айтылган теманын алкагында бүгүн экөөбүз баарлашабыз. Көрөрмандар арасында балким мына ушул сиз айткан өлкөлөргө барып иштеп келүү көпчүлүктүн кыялы болуп аткан чыгар, балким иштеп келүүнү максат кылып койгон чыгар. Ага албетте сиз түрткү бересиз. Өзүңүз жөнүндө айта кетпейсизби эң башында? Өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүм Баткен областынын Самаркандык айыл өкмөтүнө караштуу Жаңок деген айылда болом. Мектепти ошол жакта эле окуп, азыркы учурда 24 жаштамын. Өзүм жогорку билимди Манас университетинен алып, ошол Манаста түрк тилин үйрөнүп, андан кийин англис тилин үйрөнүп, өзүм Турция, Кипр, Мальдива сыяктуу өлкөлөрдө иштеп келдим, тажрыйба алып. Азыркы учурда дагы ошол чет өлкөдө, особенно ошол Мальдива, ысык өлкөлөрдө иштегиси келген жаштарга жол көрсөтүп, жардам берип, орноштурууга себепчи болуп атабыз. Кандай себепчи болуп атасыз? Өзүңүздүн атайын бир ишканаңыз барбы? Кантип алар менен байланышып атасыз? Кимдерди жөнөтүп атасыз? Негизи кайсыл убакыттан бери? Негизи Мальдивадан келгениме бир 5-6 ай болуп калды. Мальдивада мен контракт боюнча 1 жыл иштеп келдим. Ал жакта Мальдивада негизи набор сотрудников системасы башка өлкөлөрдөн айырмаланып турат. Мисалга Турцияда через агентство болсо, мисалга себеби Турциядагы отелдер аябай көп, анан отелдерге сезонный жумуш болгон үчүн баягы массовый набор керек, набор сотрудников керек да. Аларга выгодно баягы Кыргызстандагы агентстволор менен иштеген ыңгайлуу болот. Ал эми Мальдивада сезон круглый год, ал жакта дайым ысык, жай болуп турган үчүн аларда набор массовый болбойт. Ошон үчүн алар эч кандай агентстволор менен иштешпейт. Алар өздөрү Мальдивада официальный сайттарды кылып койгон. Ошол сайттарга, мисалга, бир адам увольнение болду, ошонун местосуна просто сайтка вакансияны ачып коет. Ошого биз резюме жиберишибиз керек. Биз эмне кылабыз? Биз ошого профессиональный англис тилинде резюме жазап беребиз. Резюме өзү Мальдиванын стандарттары башкача. Ошолорго даярдап, резюмени жибергенден кийин, эгерде ал кандидат жооп берсе талаптар мисалга тил билүүсү, 2-3 тил, канчалык көп тил билсе, ошончолук возможность көп. Англис тили обязательно керек, себеби собеседование англис тилинде болот. Интервьюдан 2-3 этап интервьюдан өткөндөн кийин жумуш берүүчүлөр Мальдивада баардык расходторуну, мисалга билет, проживание, виза, перелет баардыгы акысыз өздөрү төлөп берет. Кайсы международный аэропортко жакын болсоңор, мисалга Ош деле международный аэропорт, Оштон Дубай, через Дубай Мали шаарына учуп кетсе болот. Азыркы учурда биз мисалга көпчүлүгү маалымат болбогон үчүн маалымат берип, ошол Кыргызстанга эле эмес, азыркы учурда бизге акыркы релстерибиз жакшы баягы СНГга чыкты. Бизге жазганда Грузиядан, Тажикстандан, Өзбекстандан, основном азыркы учурда Казакстандан, Кыргызстанга караганда да Казакстандан көп жазып атышат. Мисалга акыркы бир айда бизде Акмарал деген клиент Казакстандан бир акыркы жолу ошол учуп кетти да Мальдивага.
процесс бул жерде Мальдива мисалга бардыгы адамдын өзүнүн көз каранды болот, өзүнүн аракетинен, англис тилден келген тажрыйбасынан ошого карап мүмкүнчүлүк дагы көбөйө берет да. Сонун экен. Анан мага кызык болуп атат, эмне үчүн бул тармакты тандадыңыз сиз? Эмне түрткү болду? Негизи мен бул тармакты мен кичинемде ушундай мен трудоустройство мен алектенем деп кыял деле кылган эмесмин. Бул өзү ушундай муктаж мага суроо талап болду. Мен кылып баштадым да. Мальдивада бардым. Мен Мальдивага кетип атканда эч кандай маалыматтар жок болчу. Кантип кетсе болот? Кыргыз тилинде, орус тилинде мен Мальдивада иштеген кыргыздарды сурайын десем, адамдарды эч кандай маалымат таба өтө оор эле. Анан мен баргандан кийин мага аябай көп адамдар жазып башташты. Кантип кеттиң, кантип кетсе болот. Анан талап болгон үчүн мен биринчи ошол түз эфирлерге чыгып, же болбосо группа ачып, ошол жакта кызыл маалыматтарды берип аттым. Анан кийин эле ушундай акысыз эле маалымат болуп атты, прямой эфирлерди кылып аттым. Анан арасында бир-эки адам интервьюга чакырып алып калды. Демек, ушул мен берген маалыматтардан эле ошентип келсе болот экен. Анда бул жака олуттуураак көз карап, балким мындай профессионалдык деңгээлде баягы жардам беребиз деп адекваттуу сцена койдук, мисалга ошол бааны койдук. Анын ичинде резюмелер, биз өзүбүздүн приватный телеграм канал бар. Ошол жакта мисалга кандай интервьюда кандай суроолор келет, ушул сыяктуу маалыматтарды бардыгы ошол жака сакталган. Ошолорду кылып азыр ошону консультация полное сопровождение деген тариф ачып, ошого жардам берип атабыз. Мукташтык болгон үчүн бул ушинтип алектенип калдым. Бул бир жыл болуп калды Мальдивага. Анан быйыл 1-2 ай мурда эле ошол Турциядагы отелдерде иштеген, 7 жылдан бери иштеген кыргызстандык байке, Аскат деген байке бар экен. Ал анимациянын шеф аниматоров да. Анимация позициясына бир канча отелдерге түзмө-түз иштешет экен. Анан ошол жака дагы азыр бизде түзмө-түз баягы онлайн собеседование кылып, интервью кылып, анимация, только аниматорлорго Турцияга дагы вакансиялар бар. Бул биринчи жолу болуп атат да бул жыл. Эми менде мындай суроо жаралып атат. Эми миграция дегенде эле биз Россияны элестетип калбадыкпы? Иштеп келүү, акча иштеп келүү дегенде биз Россияга барып акча иштеп келе алабыз да. Көпчүлүктүн оюнда өзгөчө Баткен чөлкөмүндө ал нерсе аябай актуалдуу болуп жатат. Эми сиз азыр келип Мальдива десеңиз, Туркия десеңиз, элдер кандай кабыл алып атышат? Негизи эле Баткенден дагы барып иштеп келгендер барбы? Мына ушул суроо менен кайрылгандар деле ушул нерсе дагы сизди ойлонтурдубу? Ооба, негизи Мальдивада Баткенден дагы балдар бар. Рават айылынан бизден бир бала азыр иштеп атат азыркы учурда. Ал канча болду кеткенине? Ал кеткенине ал өзү Катарда иштейт экен 2-3 жылдан бери акыркы. Андан кийин азыр 1-2 ай болуп калды, азыр Мальдивада. Кайрат деген бала иштеп атат азыр Мальдивада. Андан сырткары Оштон именно биз аркылуу кеткендер Мальдивага 20-га жакындап калды да. Алардын арасында көпчүлүгү Кыргызстандан, Оштон бар, Бишкек, Ысыккөл, Кыргызстандын бардык областынан бар, и Баткенден дагы бар. Азыркы и Казакстандан кандидаттар бар. Негизи баягы көпчүлүгү албетте таң калып, мисалга Мальдива дегенде мисалга кээ биркилердин ата-энелери чалып, мисалга акыркы учурда деле мисалга кызыктуу окуя, Аруна деген кызыбыз Оштон болот. Ал интервьюдан өтөт, анан бүт бардыгы даяр, билети сатылып алынган, билети Бишкек, Стамбул, Катар, Малия болуп аябай көп да пересадкасы. Анан апасы чалат, силер алдап кетпесиңерби, ушундай ал кызымды сатып жибербейби, ушундай. Ушундай суроолор көпчүлүктү ойлондурат болуш керек. Эми Москва дегенде макул иштеп келет деп жөнөтүшү мүмкүн, бирок Мальдива, Туркия дегенде ушундай ойлор ата-энени ойлонтуп коет да. Себеби бизде Россияда эми ар бир экинчи эле адам уже кыргыз Россияга кетип иштеп аткандан кийин бул бизге көнүмүш адат болуп калган да. Бизге азыр жаңы направление, жаңы багат болгон үчүн көпчүлүгү баягы таң калып, кооптонушу мүмкүн. Бул нормалдуу нерсе. Себеби мен дагы биринчи кетип атканда аябай кооптонгом. Риск болгон, себеби менде маалымат жок, балким чын эле алар алдап кетиши мүмкүн деп. Бирок мен риск кылып баргам, бирок баргандан кийин, барып көрүп иштегенден кийин ал жак Россияга караганда дагы баягы контракттары, башка жактары бүт бардыгы баягы документ
баягы контракт менен иштейсиң, баардыгы сенин укугуң корголгон. Ал жакта мисалга 8 саат эле иштейсиң, 8 сааттан көп иштебейсиң. Бир жумада сөзсүз түрдө сага бир күн выходной берилет, отпуск берилет. Бир жыл иштесең, мисалга сен 40 күндөй отпускка чыгасың. Эгерде сен майрам күн иштей турган болсоң, сага бир күн дагы плюс выходной берет. Эгерде майрам күн жок болсо, ошол майрам күнүңдүн зарплатасын 2 эсе кылып көтөрүп берет да. Ушундай шарттары бар. Анан мисалга бир жыл контракт иштесең, кайра Кыргызстанга келген билетиңди алар өздөрү төлөп беришет. Ушундай. Эми Жыргал мырза, ал жакка баргандар эмне жумуш кылат деген суроо түйшөлтүп атат мени. Мен дагы айлыгы жакшы болсо балким кетип калат чыгармын, Жыргал мырза менен сүйлөшүп жакын арада деген нерсе болуп атат. Эмне жумуш? Туризм тармагындагы бардык, мисалга отельный бизнес жагындагы гастрономия, бардык позициялар бар. Эң негизгиси англис тили менен ошол тармакта опыт болуш керек, тажрыйба. Бул официант, бармен, хостес, батлер, ресепшн, guest relation, ошол сыяктуу позициялар. Kids club, детский аниматор, бул немелерге Мальдивдагы позициялар. Мисалга биз быйыл Турцияга дагы жиберип атабыз дегенде, Турцияда азыркы учурда только спортивный аниматор же болбосо детский аниматор, ушул эки позицияга кетсе болот. Жакшы экен, ушул тармактар аркылуу иштеп келсе болот. Эми кимдер барып иштей алат, жаш курагы чектелүүбү деген суроо менен көрөрмандарыбыз кайрылган. Буга чейин Жыргал мырза биздин эфирге келет дегенде көрөрмандарыбыздын көпчүлүгү өздөрүнүн суроосун социалдык тармактарга жазышкан. Кимдер барып иштеп келе алат? Мисалы, мен сизге айтып атпаймынбы? Мен жөнөкөй эле адаммын, англис тилин анчайын билбеймин. Мен барып мисалы иштесем болобу, же болбосо ага чейин даярдыктар керекпи? Ушул эле суроо да. Көпчүлүктү кызыктырган. Жаш курак чектелген 18 жаштан 19 жаштан 35 жашка чейин. Эгерде тажрыйбаңар мисалга HR ушул сыяктуу менеджер ушул сыяктуу тармактарда 8 жыл 5 жылдан болсо, 35 жаштан жогорукулардагы жакшы тажрыйбалары болсо кабыл алынат. Бирок сөзсүз түрдө англис тили аябай жакшы болбосо деле өзүңөрдүн оюңарды жеткире турган деңгээлде болуш керек. Алардын суроосун түшүнүп жооп бере турган деңгээлде. Андан кийин уже каалоо, эң негизгиси ушул талаптарга жооп берсеңер, каалоо болсо аракет кылып кетсеңер болот. Урматтуу көрүүчүлөр, жумушка орноштуруу боюнча эксперт Жыргал мырза бүгүн таңкы студиямдын мейманы. Көптөн бери жумуш издеп, жумушка орноша албай жүргөндөр үчүн дагы бүгүнкү эфирибиз пайдалуу болуп жатат десек болот. Өзгөчө чет жакта иштешим керек, ой мен Кыргызстандан тажадым, ой мен чет жакка чыкпасам болбойт, Россияга эмес, башка өлкөлөргө десеңиз, анан мына сизге мүмкүнчүлүк. Мына ушул айтылган жогорудагы 2-3 өлкөдөн башка дагы өлкөлөргө жумуш менен орноштуруу планыңызда болсо керек. Планда бар. Азыркы учурда бизде, тестовый режим деп койсок болот. Даже бизде Дубайга Дубайга дагы бир адамды жибердик. Бул азыркы учурда биз сайттар Дубайда деле негизи көпчүлүк сайттар аркылуу кабыл кылат. Не только Дубай, көптөгөн араб өлкөлөрү бар. Оман, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, ушул сыяктуу өлкөлөрдө көптөгөн дүйнөлүк деңгээлдеги сейт отелдер бар да. Шератон, Хилтон, ушул сыяктуу Хаят, ушул сыяктуу отелдер. Алар дагы основном сайттар Ritz Carlton, алар дагы сотрудниктерди официальный сайттар аркылуу кабыл алат. Ошол жактарга дагы биз азыр командабыз менен резюмелерди жиберип, баягы рекрутерлер бар. Дубайда ошол рекрутерлердин байланышып, ушундай бизде кандидаттар бар. Эгерде кызматташабыз десеңер, бизде мындай татыктуу кандидаттар бар. Жакшы опыты менен, жакшы тажрыйбасы менен айтып атабыз. Жакынкы күндөрдө ушул араб өлкөлөрүнө дагы багыттар ачылып калышы мүмкүн. Командабыз деп айтып атасыз да, сизден башка дагы командада кимдер бар? Атайын бир офисиңиздер барбы? Кантип кайрылышат мисалы сиздерге, мен ошол жака барып иштейм дегендер? Бизде основном онлайн болот, жумуш консультация бардыгы онлайн. Бардык каалоочулар Инстаграмда мен өзүмдүн баягы жеке Инстаграм баракчама жазса болот. Же болбосо ошол жакта менин WhatsApp номерим прикреп кылып койгом, ошол жактан WhatsApp'тан жазса бардык маалыматтарды беребиз. Командада азыркы учурда 3 адам, баарыбыз деле онлайн аралыктан иштейбиз. Руслан, ал дагы досум болот, ал бүт бардык документацияга жооп берет, резюмелерди жасайт. Азыркы учурда мен уверенность айта алам, Кыргызстандагы именно резюме жасоо боюнча, ал деле Баткенден резюме жасоо боюнча номер 1 эксперт деп айта алам да. Именно бизде мисалга азыр Казакстанда дагы чоң-чоң Мальдивага жиберген компаниялар бар.
алардын услугасы $500 жогору да. Бирок мисалга көпчүлүгү маалыматы жок болгон үчүн баягы алар түзмө-түз Мальдивадагы агентстволор менен иштешет дагы ошол услуганы төлөшөт. Анан алар дагы биз сыяктуу эле резюме жасап ошол сайттар аркылуу эле жиберет. Ошол маалымат жок болгон үчүн бизде кыргызстандыктан көптөгөн адамдар казакстандык компаниялардан услуганы сатып алып, жанагындай результат жок, бизге резюме жасаш үчүн бизге резюме жасап, биздин резюме менен приглашение алгандар болду да. Ошого резюме кандай болуш керек, сүрөт кандай болуш керек, кайсыл пункттар өтө маанилүү, кайсыл жерде көрүк HR-лар ошого басым жасайт, биз азыр билебиз. Ошол бүт документация, сбор документов болот интервьюдон өткөндөн кийин. И резюмеге ошол Руслан жооп берет. Андан сырткары кээде баягы көп адамдар жазганда жетишпей калганда ошол отдел продажда дагы бир бала иштейт. 3 адам азыркы учурда. Онлайн жумуш алып барасыздар. А кээде офлайн деле керек болуп калса керек. Офлайн албетте. Чакырып мен көрүшүм керек сени, анан ишенем да дегендер деле жок эмес да. Ошол учурда кантесиздер? Ал учурда бизде мисалга Баткен шаарында бир жолу жолугушуу кылдым. Жолугушуу, офлайн жолугушуулар болуп турат. Бишкек шаарында 3 жолу, мисалга Технопаркта биз 3 жолу жолугушуу уюштурдук. Манас шаарында 2 жолу жолугушуу болду офлайн. Буюрса ки Ош шаары эле калды. Ош шаарында дагы кылуу планы бар. Ушундай баягы негизи Instagram баракчабызда баягы отзывдар бардыгы бар. Эгерде чындап эле жолугууну каалагандар болсо, жолугушууларды уюштурабыз. Жолугуусу индивидуально дагы жолукканга мүмкүнчүлүк бар да. Анан мисалы мен дагы сизге мына ушул экспорт катары суроо бергим келип атат да, тажрыйбалуу депчи. Мисалы окууну бүткөндөн кийин диплом аркылуу иштейин десе айлыгы аз болуп жатат азыр. Ушул чет өлкөлөргө барып иштеп келиш керек, тилдерди бир канча тилди билет. Ошондой жаштарга кайсыл өлкөлөргө барып иштеп келүүнү сунуштайт элеңиз? Азыркы учурда мен мисалга Кипр, Турция, Кыргызстанда дагы иштеп көрдүм. Кыргызстанда мен туркомпания ачып көрдүм. Баткен шаарында мен 11-классымда туркомпания ачкам, Жаш турист деген. Бишкек шаарында көптөгөн баягы заведенияларда иштедим. Бирок менин оюмча эң жакшы мамлекет акчасы жагынан дагы баягы айлык акы жагынан дагы бүт бардык шарттар жагынан дагы мен Мальдива деп айта алам. Мальдива бул дүйнөнүн курорту болуп эсептелинет да. Дүйнөдөгү эң баягы бизнесмендер, баягы дүйнөлүк жылдыздар Мальдивадагы аралдарда келип эс алышат. Ошон үчүн ал жактагы набор дагы бир аз кыйыныраак болот. И ошол эле деңгээлде баягы айлык акысы дагы жакшы. Шарттары дагы жакшы. Мисалга сен эч кандай акча коротпойсуң, болгону интервьюдон өтүп койшуң керек, калган каражаттардын бардыгы өзү каржылап берет. Виза документтерге виза бүт бардыгы ошол биз алар интервьюдон өткөндөн кийин разрешение на работу, job offer деп коет, ошону электронно жиберет. Аэропорттон биз ошол документ менен өтүп, ал жака баргандан кийин визаны 1 айдан кийин өздөрү ачып беришет. Виза Мальдивага жумушчу виза 2 жылга ачылат, ал сөзсүз ачылат. Ал ачылбай калыш деген мүмкүн эмес. Виза ачылгандан кийин ал жакта жатакана, шведский стол, 3 мал тамак, цитрус өсүмдүктөр, морепродукту бардыгы 3 мал тамагы менен болот. Жашаган жерибизде мисалга фитнес зал, игровой площадкалар бар, теннисный корт, ушул сыяктуулар бүт бардыгы түзүлгөн. Мисалга 1 айда 1 жолу Island Hop деп коет. Island Hopping башка аралдарга, ал жакта миңдеген майда-майда аралдар бар да. Башка мисалга биз кичинекей аралда, бул аябай кичинекей, бул стадион, Баткен шаарындагы стадиондун эле территориясында да. Анан тажап кетесиң 1 айда. Ошон үчүн алар сотрудниктерди баягы тажап кетпеси үчүн Island Hop деп башка островторго экскурсияга чыгарып турат, акысыз ал дагы. Бүт бардыгы мисалга водный спорттор бар, дайвинг, снорклинг, ушул сыяктуу спортторго дагы негизи туристтерге ал $50 жогору, бизге акысыз кылып койгон да, сотрудниктерге. Ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан резортторго жараша ал жакта зарплатасы $1000 $5000 чейин Мальдивада. Мальдивада. $1000 башталып атат ошондо. $1000 башталат. Орточо эсеп менен 90 миңден башталат экен. 90-87 миң. Ошондон башталып $5000 чейин иштесеңиз болот экен, ал сиздин иштешиңизге карады. Эми көрөрмандар тарабынан мындай суроо келиптир, балалуулар дагы барып иштесе болобу деп.
балалуулар үй бүлөлүүлөр мисалга үй бүлөбүз менен барсак болобу, жубай менен барсак болобу, досум менен барсак болобу деген суроолор аябай көп келет. Балалуулар ал жакка баласы менен жашаганга аларда шарт түзүлгөн эмес. Эгерде баласы чоң болсо өзү келип иштеп кетсе болот. Бирок үй бүлөлүүлөргө андай неме эмес. Мисалга жаш жубайлар келип чогуу иштесе болот, бирок мисалга бир учурда экөө тең бирөөсү барып иштеп HR менен сүйлөшүп, эгерде экөө тең жакшы англис тилин билсе, опыты жакшы болсо, анда чакырса болот. Бирок мисалга мындай шарттарды түзүп койгон. Эгерде менеджерлер болсо, алар семьясы менен аларга өзүнчө вилла берилет мисалга. Эгерде менеджер болбосо, анда алар баягы общий бир комнатада 2-3 адам жашашат, башка сотрудниктер менен чогуу жашашат да. Кыздардыкы өзүнчө корпус болот, балдардыкы өзүнчө корпус. Еще Мальдива өзү мусулман өлкөсү болгон үчүн ал жакта дагы баягы намаз окуганга шарттар бар, ар бир островдордо мечиттер бар. Орозо тутканда сухур, ифтарларга ресторандарды ачып коюп, эч кандай тоскоолдук жок ал жагынан. Жолуктагылар дагы барса болот. Ооба. Негизи көрөрмандар тарабынан мен мисалы англис тилин жакшы билбейм деп бир көрөрманыбыз кечээ күнү кайрылган болчу. Сурап бергилечи, өздөрү үйрөтүп алат бекен, келишим канча убакытта түзүлөт, эмне болот экен ал жагы, мен тиги бала менен кандай байланышсам болот экен деп Жыргал мырза сизге атайын толтура узун кылып кат жазган болчу. Мен кыскартып айтып атам. Ушул суроого кандай жооп берет элеңиз? Бирок аябай кыялданам, мен акча иштебесем деле жөн эле барып, эс алганча иштеп келгим келип атат деп жазган экен да. Чынында мындай каттар көп эле келет. Баягы чындап каалоосу күчтөр бар. Бирок англис тилди үйрөнүш керек. Англис тилиңер жетишсиз болсо, анда өтүү мүмкүнчүлүгү жок. Бирок албетте мен деле англис тилим ал учурда мен отправка кылганда, бир жыл алдында ал учурда Russian speaker деген позиция бар да, орус тилин билген сотрудник. Ошол позицияга тапшыргам, ал учурда конкуренция жок болчу. Азыр мисалга бир Russian speaker вакансия ачылса, жүздөгөн резюме барышы мүмкүн да. Биздин кандидаттар бар, алардын арасында Казакстандык кандидаттар бар. Мисалга азыр эгерде сиздин резюмеңизде английский слабый болсо, башка 100 кандидаттан алар жакшы англис тили билген адам сөзсүз табылат да. Ошого алар шансыңыз азаят. Англис тилиңизди үйрөнсөңүз, албетте аракет кылсаңыз, албетте бара аласыз деп айтмакчымын. Демек, аны өздөштүрүш керек. Бизде англис тил курсуңар барбы деп да көп сурап калат. Өзүңүздөр үйрөтөсүздөр балким. Бизде азыркы учурда англис тили курсубуз жок. Бирок пробный интервьюларды кылабыз. Пробный интервьюда кандай суроолор келет, ошолордун баардык суроолорду беребиз. Андан кийин интервьюдагы баягы даярдыкты өзүбүз неме кылабыз да, бирок курсубуз жок. Демек, башка англис тилин үйрөткөн курстарга жазылып, ошол жактан үйрөнүп келиш керек. Балким багыт бересиздер өзүңүздөр англис тилинин деле грамматикасын эмес, ушундай жөнөкөй эле сүйлөшө турганын үйрөнүп келиңиз, тигиндей мындай деп ага чейин сиз онлайн айтып берем деп атпайсызбы, Балким бир аз жок дегенде 30% же 20% же 10% билсеңиз деле, эркин бир аз сүйлөшө алсаңыз деле, балким сизге бул сонун мүмкүнчүлүк, балким уялып келе албай жаткандырсыз, бирок өзүңүздү бир сынап көрүүгө чакырат элем. Жыргал мырзанын азыр түз эфирде Instagram баракчасын издейбиз. Мен менен чогуу издесеңиздер болот, ошол жактан кайрылсак деле болот экен. Жыргал мырза, сизди эмне деп издейбиз? Жыргал 3 англис тилинде, Жыргал 3, анан пробел бар. Азыр Жыргал 3 пробел бар экен. Анан? Болду. Мен жазбайм. Мен туура эмес жазып алдым окшойт, туура эле жазып атамбы? Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиз УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсүн түз эфирге көрүп жатасыз. Түркия, Мальдива өлкөлөрүнө иштөөнү каалап, кыялданып жүрсөңүз, айына $1000 $5000 чейин анда ошол жактарга барып, иштеп келүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берген, жумушка орноштуруу боюнча эксперт болуп көптөн бери иштеп жүргөн Жыргал мырзадан жардам сурасак болот экен. Жыргалбек Дыханов дейт.
бул жакта Instagram баракчасы бар экен, ошол жактан кенен кесир маалымат ала аласыз. Андан сырткары ал жакта WhatsApp номери дагы жазылып турат, ошол жактардан байланыша аласыз. Бул жакта өзүнүн ошол жакта жүргөн сүрөттөрү бар экен. Анан эң башкысы бул жигитибиз өзү Баткенден болгонуна байланыштуу, эркин, коркпой кайрыла берсеңиз болот. Анан кийин бир нерсе болуп кетсе Самаркандга барып ата-энесине жолугуп алабыз, жаңы вакыттан экен. Жакшы. Эми программабыздын соңку мүнөттөрүндө бул нерсени сурагым келип атат. Алдыда Жыргал мырза өзү 24 эле жашта экенсиз да. Эмне пландарды койдуңуз, эмне максаттарыңыз бар, эмне кыялдарыңыз бар? Бул көпчүлүгүбүзгө кызык болуп атат. Азыркы учурда негизи план коюп, планды бирок жашоо башкача күтүлбөгөн жерден башка нерселер чыгып кетет экен. Мисалга менде деле, мисалга 11-классты бүтүп атканда менде Мальдивага баруу деген план жок болчу. Ушундай баягы трудоустройство менен алектенем деген деле неме жок болчу. Азыркы учурда менде азыркы кийинки жылга деп айтсам болот, ошол мисалга ошол багыттарды көбөйтүп, өзүм дагы бир башка өлкөлөргө барып, мисалга мага бул мен балким эгерде бизнесмендин көзү менен караганда, балким мен туура эмес кылып аткандырмын. Мен бул жакта бир офис ачып, бул жактан бизнес кылсам, көбүрөөк мага каражат түшмөк балким. Бирок мага мындай азыркы жаш болгонум үчүн көбүнчө мен башка өлкөлөргө барып, дагы жаңы өлкө ачып, ошол жактан тажрыйба алып, ошол жактын маданияты, мисалга ошол өлкөнүн маданиятын үйрөнүп, дагы да мисалга ошол өлкөдө жашап, иштеп көргөн өзү башкача да. Дагы башка өлкөлөрдө, башка тармактарда, мисалга буга чейин официант бармен болуп иштеген болсом, батлер, гестролейшн, аниматор позициясына кызыгып жүрөм. Ошол башка өзүмө жаңы багыттарды ачкым келет. Ошол эле учурда мен ошол жеке влог аркылуу жаштарга жардам берип, жол көрсөтүп, көптөгөн жаштардын кыялын орундалышына себепчи болгум келет. Ооба. Себепчи деп калдыңыз, албетте себепчи болуп жатасыз. Буйруса, көпчүлүк көрөрмандарыбыз дагы да WhatsApp номерибизге билдирип каттарды аябай көп жазып жатат. Алардын баарын окуп бергенге жетишпейм. Жаш курагы чектелүү деп чоң эжекелерибиз жазып жатат. Ошол сурообузга кайра башынан жооп берип койбосоңуз болбойт. Эмнеге дегенде программабыздын ошол соңку мүнөттөрүндө кошулуп калган көрөрмандарыбыз дагы бар. Аларга түшүнүктүү болсун. Балким апаларыбыз жазып жатат, ал өзүнүн баласын жөнөткүсү келет, Айыл жергелеринен деле англис тилин силер үйрөтөсүңөрбү? Бул суроонун баары ошол WhatsApp номерибизде камтылып жатат. Жаш курак чектелген 35 жашка чейин. Анан бизде ошон үчүн 19 жаштан баштап, 19 жаштан баштап 35 жашка чейин. Ошого жаштарга айтарым, ата-энелерге айтарым, англис тилин окуш керек. Англис тили окусаңар көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат. Эң негизги талап ушул англис тили. Англис тилди эле бир аз окуп койсоңор, тажрыйбаны биз жазып кое алабыз. Ошон үчүн англис тилиңер жакшы болсо, мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок Жыргал мырза ушул жерде ата-энелерге дагы кайрылабыз. Балдар азыр эмне болуп кетти? Замандын өнүгүүсү менен, технологиянын өнүгүүсү менен жалаң телефон андан пайдалуу нерсе издеп атабызбы же пайдасыз нерсе издеп атабызбы билбейбиз. Бирок ошого кетирген убактыбызды биз англис тилин, чет тилдерин үйрөнүп койгонго жумшасак, анда балким өнүгүүбүзгө, эртерээк дүйнө кезгенибизге, дүйнө изилдегенибизге, дүйнө таанымыбыз кенен болуубузга мына ушул өзүбүз эле шарт жаратып атабыз. Бул нерсени дагы эстен чыгарбай эске алып коюшубуз керек, урматтуу көрүүчүлөр. Жыргал мырза, атайын убакыт арнап келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Чын эле көп убакыт болсо деле сиз менен маектешкенге даяр болчубуз, бирок убакытыбыз бизге берилген убакыт соңку мүнөттөрүнө жетти. Эми мына ушундай сиздей баланы тарбиялап ушул жерге жеткизген ата-энеңиз дагы балким кадр артында көрүп жатат. Аларга дагы ыраазычылык айтуу менен, Жаңыбак айылынын мугалимдерине, жалпы кыргыз элине ыраазычылык айтуу менен биргеликте программабызды жыйынтыктабасак болбойт. Рахмат сиздерге дагы. Камера сизди тартып атат. Сиздерге да чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошол жаштарга айтарым, окугула, билим алгыла, бардык мүмкүнчүлүктөр ал силердин өз колуңарда деп айтмакчымын. Ата-энеңиз көрүп атабы? Сыймыктанса керек. Ата-энем ата-энем азыр жумушта болуп калышы мүмкүн, балким көрүп аткан болсо, Жаңыбак айылынан. Негизи мен
Жаңыбак айылынан башка 3 башка мектепте окугам. Сайын Кожобай атындагы гимназия мектебине, Баткен областтык көркөм сүрөт мектеп интернатынын жалпы жамаатына, мени тааныгандарга баарына салам. Азыркы учурда эртең менен ушу жыргал кече эле жүрбөдү эле Баткенде эле азыр дүйнө кезип кеттир дегендей болуп кыялдарыңыз орундалсын. Биз ар дайым кызматташууга даярбыз. УТРК Баткен телеканалы ар дайым сиздин эң жакшы ийгиликтериңиз менен иштешип чыгарып туралык. Макул, сизерге да чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биздин таңкы студиябыздын мейманы Жыргал Дыхканбаев мейманыбыз болду. Фамилиясын жазып койгулачы деп жазгандар. 3 көрөрманыбыз жазган экен. Жыргал мырзанын фамилиясы Жыргалбек Дыхканов. Ушинтип Instagram баракчага жазсаңыз болот. Жумушка орноштуруу боюнча эксперт. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз сизге пайдалуу болгон болсо, анда биз дагы өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп ишенели. УТРК Баткен телеканалынын ар бир эфирлери биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз үчүн. Андыктан биздин социалдык тармактарга каталы кеткенде дагы унутпаңыз. УТРК Баткенде платын тамгасы менен жазсаңыз, сиз менен дос болууга кызыктарбыз. Ар бир эфирибиздин кыскача бөлүктөрүн биз социалдык баракчаларыбызга дагы жүктөйбүз. Ошон үчүн комментарий бөлүмүнө ой пикирлерди жазып, кийинки эфирлерде кимдерди көргүңүз келет, бул сиздин оюңуз биз үчүн абдан маанилүү болот. Андыктан кайрадан жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Бизден алыстабаңыздар. Кызматыңызда Шарлотта Ешматова болду. Көрүшкөнчө.